Үй бүлөң тынч болсо, аалам тынч дейт. Жылда бирден экиден жаңыртып келаткан ырчылардын катар башындамын. Гүлсүн эже, Каныкей эже, Шахра эжекелерибизди көрүп биз сахнага келдик да, сахнаны сүйдүк да. Сүйүү жазын жаңылап ырдап келдим мына. Туулган күн, балалыкка кайрылуу, ошого окшогон ырларымды кайрадан жаңылап, ырдап келаткандардын катарынан калбай келаткан ырчы эжекелериңдин биримин. Ретро концерт ушундай жакшы деңгээлде өтүп атат. Сиз менен тиги оон айкалышып туруш керек, эри шаркак болчу. Ошондо ыр көркүнө чыгат деп ойлойм мен айна. Азыр өз билгендерин кээ бирлери бар эле эмес. Кээ бирлери өз билгендерин мындай ырдап коюп атышат да. Ошолордун аксакалымын, бизде фольклор жалагы, жан дүйү менен ырдайбыз. Ошо канча жаш берсе ошого чейин элге кызмат кылам деген ойлонуп атам. Кандай кабыл алып атасыздар? Мына өзүңөр дагы эртеден бери көрүп атасыңар. Мына жаз, ушул жылдын жаз баарыбыз күтөбүз, Негизи мени сүйгөн айым, мезгилим жаз айы да. Жаз айы ушундай бир кооз, жан дүйнөңө бир жаз деп айтып тургандай жарык маанай тартуулайт да. Ушул жаз айынын биринчи күнү биз оштон тосуп алдык ушул жаз айын. Анан ошого кошул ташыл оштун, мен өзүм оштукмун, кайын журтум ош, төркүн жагым Жалал Абадта. Анан мага көп эле тааныш да, мындай конок сыяктуу деле эмесмин деп айткым келип атат да, муну мененчи. Анан бияктын эли дагы күжүрмөн, эмгекти сүйгөн, эмгектен качпаган, коркпогон ушундай эл деп айтсам болот да. Ошол ретро концерт ушундай жакшы деңгээлде өтүп атат. Маанайыбыз абдан жакшы. Бул эжекелерибизди көрүп биз сахнага келдик да. Мына Гүлсүн эже, Каныкей эже, Шахра эжекелерибизди көрүп биз сахнага келдик да, сахнаны сүйдүк да. Булардын өзүн жакшы билбесек да, ырларын угуп, буларды карап, көрүп, эргүүнү ушулардан алдык да. Бизге чыгармачылык эргүү тартылаган эжекелерибиз. Мына бүгүнкү күнү Кудайым кут кылсын, буйруп койгон экен, эжекелерибиздин чачпагын көтөрүп, элдин алдында сыймыктануу менен жанында жүрөбүз. Эми сиздин баатыр энесиз, сыймыктуу айым, кыргыздын бир жакшы көргөн чыгаан айымысыз да, айымдар. Анан үй бүлөлүк жашооңуз кандай болуп атат? Эң сонун үй бүлөлүк жашоом. Ушу үй бүлөң тынч болсо, аалам тынч дейт. Үй бүлөңдө тынчтык болбосо, ааламдын тынчтыгынан не пайда дейт. Ошон үчүн мен ар бир үй бүлөлүү адамдарга, ар бир инсанга, Кудайым жараткан пендеге үй бүлөнүн тынчтыгын, бакытты каалайт элем. Ар бир үйдө тынчтык болсун, бакыт орносын. Жаздын күнүндө ушул жаркырап ачылган энелерге, кыздарга, айымдарды өзүңүздүн куттуктооңузду да жолдосоңуз болот да. Мен урматтуу айымдар, мен негизи өзүм айым болсом да айымдарга көбүрөөк басым жасап, айымдарды көбүрөөк көкөлөтүп көтөргүм келет да. Ошолор тараптамын, дайыма ошолор да айымдар тараптамын. Түйшүктүн баары энелерде, түйшүктүн баары аял затында. Аял жакшы, эр жакшы деген сөз бекеринен эмес да. Ошон үчүн ким күчтүү болуш керек? Эң биринчи аял күчтүү болуш керек экен. Ошондуктан мен урматтуу айымдар, кирип келген мына 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бактылуу болуңуздар. Бул жашоодо нени каалаган болсоңуздар, аял болуп, айым болуп, неге жетем деп жүргөн болсоңуздар, ошонун бардыгын Кудай таалам баарыбызга тегиз берген болсун. Бакыттуу чокусунда бардар, бактылуу жашап өмүр сүрүңүздөр. Учурда көпчүлүк ырчылар, мисалы Алина же деле эски чыгармаларын, элдин жүрөгүндө калган эски чыгармаларын кайрадан жаңыртып, бир жакшы багытта элдерге тартуулап жатат да. Сиз да ушул элдин көңүлүндө түнөк тапкан ырларыңызга бир өзгөртүүлөрдү киргизип, бир жаңычалыкта азыркы заман талабына ылайык келгендей ыкмада чыгарайын деген ойлоруңуз барбы? Же болбосо бир өзүнүн калыбын бузбай, өзүнүн нугунда кармагыңыз келеби ырларды? Эми сиз мени жакшы билбейт окшойсуз да. Менин чыгармачылыгым менен жакшы тааныш эмес окшойсуз деп калдым. Сурооңузга ылайыктап жооп бере турган болсом, мен өзүмдүн ырдап жүргөн эски ырларымды калтырбай, жылда бирден экиден жаңыртып келаткан ырчылардын катар башындамын. Сүйүү жазын жаңылап ырдап келдим мына. Туулган күн, балалыкка кайрылуу,
ошого окшогон ырларымды кайрадан жаңылап, ырдап келаткандардын катарынан калбай келаткан ырчы эжекелериңдин бири мен. Ошону менен бирге эле жаңы ырларды калтырбай жылда үчтөн түркөн жаңы ырларды жүрөгүмдө жашап жүргөн айтайын деген ырчы ыры менен айтат. Ырыбыз менен жеткиребиз. Биздин ичибиздеги дүрбөлөң, биздин жашообуз, биздин ички дүйнөбүздүн бардыгы кандай калыптанган адам болсок, ошонун баарын биз ким экенибизди ырдаган ырыбыз менен гана элге коюп беребиз да. Биздин ырыбыздан гана тааныш керек. Биздин ырыбызды бир ырыбызды угатып эле ким экенибизди ырыбыз айкенелеп айтып берет. Келген ел аябай толтура эле болуп атат, аябай колдоп атат, жаштар да келип атат, улуу мундагы 80-ден ашкан абышкалар келип атат. Аябай бир мага жагып атат, колдоочулар кол чаап, ушундай кызыктуу концерт болуп атат да. Бул өзү кайрымдуулук концерт экен өзү негизичи. Мен аябай ушу сүйүнүп атам, ушундай концерттер көп болсун. Кайрымдуулук концерттер. Мындай да, ыр менен оондун айырмасы мындай. Кээ тексттери жакшы билинбей калат, тексттерине түшүнбөй каласың же оонуна түшүнбөй каласың. А мында биз эски ырларды ырдап атабыз. Тексти менен оону айкаш келген ырларды ырдап атабыз да биз, эски мундагылар. Ошон үчүн баягы ушундай эл түшүнүш керек, бул эмне ырдап атканын. Биздин эмне ырдап атканыбыз, эмне жөнүндө ырдап атабыз, же сүйүү жөнүндө ырдап атабызбы, же мекен жөнүндө ырдап атабызбы, же бала жөнүндө ырдап атабызбы, же апа жөнүндө ырдап атабызбы, ошолорду эл түшүнүш керек. Ошон үчүн мен айткым келет жаштарга, ушул ырдап атканда ошол экөөнүн ыры менен, текст менен тиги оону айкалышып туруш керек, эри шакак болчу. Ошондо ыр көркүнө чыгат деп ойлойм мен айна. Неге азыр көрктүү ырлар чыкпай калды? Бизде мындай салмактуу ырлар чыкпай калды? Эми мурун Атай Огонбаев дегендер, жанагы Шералиевдер деген аталарыбыз болгон. Алар эми акындар менен иштешишкен. Анан улуу мундагы оончулар менен кеңешиш керек. Анан ырды жаркалып чыгарыш керек. Азыр өз билгендерин кээ бирлери бар эле эмес. Кээ бирлери өз билгендерин мындай ырдап коюп атышат да. Ошон үчүн улууларга кеңешиш керек. Аксакалдарга кеңешиш керек. Акындар менен иштешиш керек деп ойлойм мен. Рахмат. Эми ошол кеп кезегин эми чыгармачылыктан сырткары мындай жеке жашооңузга бурсак, азыр кандай өтүп жатат жашооңуз? Да кандай чыгармаларды жаратайын деп жатасыз? Алдыга кандай максатка? Менин бала чакам бар, ишим бар. Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда иштейм мен. Ошолордун аксакалымын. Бизде фольклор жан дүйү менен ырдайбыз. Менин эми планым келечекте дагы канча жаш берсе, ошого чейин элге кызмат кылам деп ойлонуп атам. Чыгармачылык менен иштейм мен, дагы эле иштейм. Оркестрде ырдайм, фольклордо ырдайм, ансамбль менен ырдайм. Эми ушу шартка жараша кайсы жерге барсам ошого ылайыкташтырып ырдай берем. Жакын арада сизден клип же болсо жагы чыгарма көрөрмандарыңыз күтүп аткан чыгар. Ушундай жаңы клиптерди тартып иштейин деген ойлоруңуз барбы? Мен эми клиптерим бар. Мен мурун Гүлзат Батырканова деген кызым бар болчу. Бул аламдан Сармелдин шайыр жеңеси. Аламда жок, азыр алыс жакта жүрөт деп айтсам болот. Анан кийин эми клипти мага айтып атышат балдар Бишкектен, быйыл жайында менин кызым бар, Кыял Батырканова деген дагы ырчы кызым бар. Неберем бар Айдана Бейшенова деген ушул үчөөбүз. Кудай буюрса жакшы клиптерди тартырабыз деп ойлоп атабыз жайында. Ишине күн жылысын деп атабыз да. Былтыркы аламаттан кийин баарыбыз аман эсен жүз көрүшүп турганга өтө ыраазычылык билдирип, сиздерди сагынып Бишкектен чуркаган бойдон келдим. Көркүндөрдө айтканга мен толгакым бар. Себеби мен мындан туп-туура 57 жыл мурда бул жердеги Салиев атындагы кыздар орто мектебин бүтүп,
дагы ушул Ош шаарынан чоң сахнага, чоң турмушка аттанган. Сапарым байсалдуу болду. Ош шаары ошол үчүн мен үчүн ыйык, бийик жана айтууга дайын сыймык. Ошол үчүн сиздер менен төркүнүмсүңөр деп айтып атам. Ошондой сиздер менен биз жолукканга бир аз кыйыныраак болуп калды. Советтер Союзу жоюлгандан кийин. Ана мына бул жерде турган жигитибиз сиздерге алып келип бизди жолуктуруп, ушундай бир жерибизди жазып отурганга, ушул балага бир ыраазычылык билдирип, кол чаап койсоңуздар деп суранам. Эми ошол бир жылдан бери мынакей бир топ эшикке чыга албай, бир жакка бара албай, тууганырак бири-бирибизди көрө албай, абдан кыйналган учурларыбыз болду. Кудай жалга ошондон чыгып кеттик, жана чыгып баратабыз. Эми Разак Сатыбалиев деген бир иним бар эле. Огончу бул жерде. Ошол иним бир топ жыл мурда мага бир ыр жазып берди да. Көрсө ошол ыр азыркы курагыма абдан ылайык экен. Ошол ырды мен бул жерде залда отурган замандаштарыма, 70-тен ашып калгандарга жана жаштарга, келечекте 70-тен аша турган жаштарга, 100ге чейин бара турган жаштарга арнап, ошол учурда да ушундай ырларды ырдап карысын деп тилек менен сиздер үчүн жаш куракка кусалып. Hormatly zamandashlar,